өзүм эмгек жолумду 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппаратында иштеп баштагам. Ал жерде ар кандай кызматтарда иштеп, бөлүм башчы болуп, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Каракол шаардык сотунун судьясы болуп дайындалгам. Каракол шаардык сотунда 5,5 жыл иштедим. Азыр ушу Кыргыз Республикасынын президентинин 30 апрелдеги жарлыгы менен Кара Суу райондук сотуна ротация боюнча которулуп келдим. Негизинен Каракол шаардык сотунда жарандык иштерди да карачык, бирок негизинен мен жазык иштерин көп карачым. Азыркы убакта Кара Суу райондук сотунда мен жарандык иштерди карап атам. Албетте соттук практика ар кандай болот экен. Бизде мыйзам бирок болгону менен кээ бир иштердин кээ бир категориялар боюнча кароо практикасы башкача болот экен. Эми биз Каракол шаардык сотунда болгон жакшы тажрыйбаны азыр ушу Кара Суу райондук сотуна ишке ашырганга аракет кылып жатабыз. 2022-жылдын 10-майынан баштап жумушка кириштик. Кара Суу райондук сотунда 11 судья, 30-тан ашык аппарат кызматкери бар. Негизинен алганда бардык областтардан судьялар которулуп келди. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунан 2 судья которулуп келди. Талас шаардык сотунан 1 судья которулуп келди. Нарын областынан которулуп келген судьялар бар. Чүй областынын Сокулук райондук сотунан которулуп келген судьялар бар. Негизи бардык областтардан бул жака которулуп келген судьялар бар да. Көчкөн өзү бир кандайдыр бир турмуш тиричилик көйгөйлөрдү жаратат экен. Биз ушул президенттин жарлыгы чыккан убакыттан баштап эле Каракол шаарынан көчкөнгө даярданып баштадык үй бүлөсү менен. Ошол үй бүлөмдү 20-майда бул жака көчүрүп келдим. Азыр убактылуу Батирдебиз, бирок мына жакында башка батир таап, ал батирге көчүүгө даярдык көрүп атабыз. Анткени балдар кичинекей болгондуктан мектеп маселеси бар экен, бала бакча маселеси болот экен. Алардын баардыгын эске алып туруп, анан ошол батирди ошого карата издеп тапканга аракет кылдык да. Чындыгында Ош шаарына келгенде бир ушундай убакытта болуп калган экен. Батирлердин баасы абдан кымбаттап да кетиптир. Кээ бир райондордо батирдин баасы Бишкек шаарынан да кымбат экен да бул жактачы. Анан эми ага чогулткан бизде сот департаменти тарабынан берилген тизме бар. Ошол батирге ижара үчүн чогултула турган документтердин тизмеси. Аны дагы чогултканга аракет кылдык. Бирок эми бул жакта элдердин көп эле патент болот экен, ага адан баш тартышат экен, анан банктан эсеп ачыш керек экен, адам баш тартат экен. Ушу ар кандай көйгөйлөр болду анын баардыгы. Эми акырындап аларда эми кээ бир адамдар түшүнгөн менен карашып атат. Буга деле квартираларын берип, патентин ачкандар бар. Кээ биркилер азыр патенти, документи жок, өз чөнтөгүнөн акча төлөп, көп судьялар азыр ошондой шартта жашашып атат да азыр. Бирок эми акырындап Кудай буйруса бардыгы өздөрү туруктуу квартирага чыгышып, акырындап үй бүлөлөрүн көчүрүп келишип атат азыр. Эгерде кошумча дагы бир далилдер, башка бир документтер, күбөлөрдү чакырып сураш керек болбосо, андай иштерди бир эле соттук отурумда карап, эгер ошо чечимге чыгып алсак, ошо бир соттук отурум менен чечип бергенге аракет кылып атабыз. Бирок кошумча жанагындай изилдөөлөр керек болуп калса, эми соттук отурумду башка күнгө жылдырып, бирок көпкө жылдырбай, ушу убакытты болушунча азыраак убакытта карап бергенге аракет жасап атабыз да. Азыркы убакта мен ойлойм, ушул ротация системасын дагы жүзөгө ашырып иштетип баштады. Буга чейин деле ротациялар мыйзамда көрсөтүлүп келген, бирок көп жылдардан бери ар кандай себептер менен бул иштебей келген да. Анан бул ушу элдердин ишенимин сот системасына арттыруу, бул ротацияны
киргизүү дагы бул ошол багытты деп ойлойм да, бир багыты деп. Андан кийин эми ушу ротация болгондон кийин биз эми баягы иштерди өз мөөнөтүндө мыйзамдуу, адилеттүү чечим, өкүмдөрдү чыгарсак, бул дагы ошол элдин ишенимин дагы арттырууга жардам берет деп ойлойм да. Анткени жаңы келген судья, которулуп келген, башка райондон, башка областтан которулуп келген судья, ал өзү жаңы жерге келип, элге багы жакшы иштеп, элдин көзүнө көрүнүп, ушу ротация болуп келген судьялар ушундай болуп иштейт экен десе, бул дагы өзүнчө бир чоң салым деп ойлойм да.